Биз Кудай буйрса жеңишке жетебиз. Элим таза шайлоо үчүн бул жолдо таза шайлоо өтөбү? Акчасыз. Терең, так дана ишеничибиз бар бул шайлоо таза өтүшүнө. Мисалы үчүн добуш сатканга, сатып алууга бүгүнкү күндө кылмыш жоопкерчиликке тартылат. Аны биздин мына президентибиз өзү да жарыялап чыкты. Мындай нерсе биздин тарыхыбызда болгон эмес. Негизи Кыргызстанды мындай карап көрсөк, абасы таза, бийик тоолуу, токойлуу, таза аба, мөңгүйлөрү, асказыболору бирикмиш да. Эч бир мамлекетке салыштырып ушунчалык кооз мамлекет. Бирок бизге ушул соңку жылдары ошол туристтердин келүүсү азыраак болуп атат. Туризмде биринчи кезекте өзүнүн бир нормативи бар. Бул дегени күлүш дейт. Жумушка баратканда да айтат да, күлүп тургула дейт. Күлбөгөндөрдү керек болсо кетирет жумуштан. Айлыгынан азартып коет да. Бул адамды чакырат. А бизде эл күлө алабы? Мына өзүм менен Ош шаарында иштеп, ушул шаарда жашап жүрөм, күлбөйт. Себеп биздин социальный бир эмебиз төмөндөп кеткен экен да. Адамдарды кайга капасы башка. Бүгүн курсаган кантип тоет деген ой эле болуп атат да. Сулаймантоо дүңүрөйүп капкараңгы болуп турат. Азыр эми Сулаймантоого конокторду бир алып барып келейин деп сыймыктануучу жээ катары айтып калсак, светтер жок. Фонарик менен араң лестницалардан чыгабыз да. Эмне себептен жергиликтүү бийлик ушул жөнөкөй эле нерселерге көңүл бурбайт деп ойлойсуздар? Губернатор өзүнүн акиминен сураганды билбейт. Эмнени сурашын билбейт. Аким болсо айыл өкмөттөрдөн эмнесин сурашын билбейт. Булар функциясы менен задачасын билбейт. Мамлекеттик система. Ошол мамлекеттик системаны айыктырыш керек бүгүнкү күнү. Система бар. Мамлекет кызыктар болсун, мамлекет иштеш керек бүгүнкү күнү. Өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн иштеш керек. Коррупцияны түп тамыры менен жөө алабызбы биз? Эгер сиздер өтүп кала турган болсоңуздар, кантип жоосуздар коррупцияны? Коррупционерлерди кылмыш жоопкерчилигине тартыш үчүн буга саясий эрк керек. Бүгүнкү күндө бүгүн Кыргызстаныбызда андай жумуштар болуп жатат. Бирок ошол эле учурда биздин бүгүнкү күндө кабыл алынган иштеп аткан мыйзамдар ага дал келбейт. Ошол мыйзамдарды ичинен иреттеп, сорттоп, баарысын бышыктап, комплексно паткайып эте турган болсо, биринчиден экономикабызды укрепляйтелип, анан кийин мыйзамдарыбызды бышыктап туруп, вот ошондо гана мен толугу менен айта алам, бул коррупцияны толугу менен биз жок кыла албайбыз, бирок кандайдыр бир даражада кыскарта алабыз. Биз башкаларга окшоп ортого акча койгон жокпуз. Биз ортого жаныбызды коюп атабыз. Дагы бир жолу айтып атам. Биз жаныбызды коюп атабыз. Ошон үчүн элибизди биз албетте жеңишке жетебиз. Кыргызстан эли бул шайлоодо өзүнү арзан сатпайт деген ойдобуз. Туура акчага сатпайт деген ойдобуз. Эл өзүнүн кызыкчылыгын тандай турган болсо, эл үмүтү 18 номерди тандайт. Эмне үчүн эл үмүтүн партиясын колдош керек, ушул партияны шайлаш керек. Ар бир тармактын мыкты адистери, илими, билими даражасы бийик деңгээлде турган, өзүнүн жумушу менен тастыктай алган мыкты кадрлар менен бүгүнкү күндө ушу эл үмүт социал саясий партиясынын тегерегинде жыйналып отурабыз. Биз ушул командабыз менен өлкөбүздү өнүктүргөнү толук кандуу көзүбүз да, акылыбыз да, билегибиз да, күчүбүз да жетет. Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу Адыл Жолулуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кайрадан эле мен сиздер менен Адыл Жолулуумун. Учурда Кыргызстандын булуң бурчунда саясий партиялар жана ошондой эле бир мандаттуу округдардан кандидатурасын коюп жаткан адамдар ошол үмүт жүрүшүндө кызуу атаандаштык менен элдер менен болгон жолугушуусун улантып жатат. Бүгүн мен сиздерге ушул Кыргызстандын булуң бурчунда элдер менен болгон жолугушууларды улантып, башка партиялардан өзүнүн жаштыгы, креативдүү ой жүгүртүүсү жана ошондой эле мурда кийин саясатка аралашпагандыгы менен өзгөчөлөнгөн жаштардан куралган эл үмүтү саясий партиясы менен баарлашууну улантайын деп атайын. Элдер менен жолугушуу бүткөндө кечкурун сиздердин алдыңыздарга чыгып отурабыз. Азыр түз эле форматта уланат ошол маегибиз. Алдыңыздарда турган бул эл үмүтү саясий партиясынын Ош шаарындагы өкүлдөрү жана ошондой эле Нарын шаарынан келген кандидаттар дагы бар. Бүгүнкү элдер менен болгон жолугушууңуздар абдан ийгиликтүү сонун өттү.
башка парчалар менен жолугушуулар менен дагы көрүп билип кызматташып жүрөбүз, бирок эл колдоосу абдан жакшы болуп атат. Себеби сиздердин жаштыгыңыздар, жаңы парчаларыңыздар бир элдин көңүлүнөн, жүрөгүнөн түнөк таап атат десем эч жаңылыштык болбойт. Ошондуктан сиздердин парчаңыздар туурасында элдерге бир жакшы маалымат берели, кандай программада ат салышып чыдап, кандай кызмат көргөзө алат, ушул туурасында эфирге чыгып жатабыз. Келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Анда эмесе программанын башталышында өзүңүздөрдү алгач тааныштырып, кыскача тааныштырып, андан соң берүүнү суроо жооп иретинде уланталы. Анан баштасак анда четинен эле өзүңүздөрдү тааныштырып, ушу эли журт менен амандашып алыңыздар. Менин аты жөнүм Шехзат Сабиров Тавранович. 9 жыл заграницада, чет өлкөдө мигрант болуп жүрдүк. Туризм тармагында окууну бүтүп, ошо туризм тармагында иштеп келдик. Көбүрөөк Турцияда иштеп келдик. Азыркы күндө 5-6 жылдан бери мекениме кайтып келгенден бери жеке өзүмдүн окуу борборлорумду ачканмын. Өзүмдүн салымыма билим берүү тармагында берүүгө чечтим. Азыр ушундай. Саламатсыңарбы? Мен өзүм Жумашева Элнура Маратовна, врач, дарыгер, педиатрмын. Жаш балдардын оорусун караймын. Саламатсыздарбы? Менин атым Дамирбек, фамилиям Давлянов. Ички иштер органдарында 19 жылдан бери мени өтөп келгем. Бүгүнкү күндө ардактуу эс алууга чыкканмын. Бүгүнкү күндө коомдук ишмермин. Бүгүн Кудайым буйруса, Эл үмүтү социал саясий партиясынан талапкер болуп, жогорку кеңешке аттанып жатабыз. Жакшы, өзүңүз кайсыл тармакта көбүрөөк иштедиңиз? Мен ички иштер органдарында көбүрөөк иштедим. Ички иштер органдарында кылмыштуулук менен күрөштүк, уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөштүк. Бир топ биздин элибизге коомдук коопсуздук багытта, анан бир адилеттүүлүк багытында бүгүнкү күнгө чейин иш жүргүзүп келатабыз. Абдан жакшы. Сиз Нарындан келип калыпсыз. Бүгүнкү үгүт кербенинин жүрүшүндө Ош шаарына кош келиптирсиз. Ош шаарынын эли кандай тосуп алды? Аны өзүңүз туурасында маалымат бере кетсеңиз. Рахмат жон. Мен Алмамбетов Дилмухамед Ишенбекович. Нарын шаарында туулуп чоңойгом. Жашым 37 жашта. 22 жылдан бери Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө мекенди коргоо жолун тандап, кызматымды өтөп келгем. Эл үмүтү партиясы менен аттанып калганымдын себеби бул партияда биргелешип кызматташып, элге жардам берүүгө аракет кылдык. Ошондон кийин партиянын маселеси чыгып калган экен. Аттанып калдык. Жогу балдар өтө өзүнүн тармактарында тың, ишин билген, эң мыкты адистер экен. Абдан жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, алдыңыздарда турган бул жакта күч түзүмдөрүнүн эмгектенген саламаттыкты сактоо тармагында бул жак туризм боюнча, экономика боюнча адистер отурат алдыңыздарда. Эми жалпыңыздар эле жалпылап эле суроону бере кетейин ушул жерден. Эмне себептен Эл үмүтү партиясын тандап алдыңыздар? Эл үмүтү деп аталып калышынын себеби кандай болду? Уруксат берсеңиздер, мен жооп берип коеюн. Бүгүнкү күндө мамлекетибиз 30 жылдан бери эгемендүүлүккө жетишкен болсо, башынан тура эмес түзүлүп калган системанын негизинде элибиз бүгүнкү күнгө чейин курман болуп келүүдө. Элибиздин бүгүнкү күндө үмүтү өчүп бараткандай көрүнөт. Биздин өзүбүздүн да жон терибизден, жашоо турмушубуздан өткөздүк. Ар бир тармакта бул көйгөйлүү маселелер аябай көп. Ошого байланыштуу биздин мамлекетибизде канчалаган төңкөрүштөр болду. Бүгүнкү күндө биздин элибиздин үмүтү акталсын, жаштар тазалар келсин, ар бир тармактын мыкты адистери чыксын, өлкөбүздү туңгуюктан алып чыгалы деп бүгүнкү күнү мына Эл үмүтү социал саясий партиянын тегерегинде карапайым элдин ичинен чыккан энтузиаст, мыкты адистер топтолуп, өлкөбүздү өнүктүрүү багытында кетип бара жатабыз. Сиз бул жакта айым сүйлөсүн, эмне себептен Эл үмүтүн тандап калдыңыз? Башка партияны тандасаңыз болбой беле деген ой. Эми ачыгын айтсам, негизинде мен саясатка аралашам деген оюм жок эле. Буга чейин ошо Кыргызстанда медицина жактан аксап жаткан учурларды мен көп көрүп келдим. Толуу аймактарга дагы барып акысыз
врачтардын өз каалоосу менен ошо толук аймактарга барып дагы ошо элдин ошо айыл желкесиндеги ооруларды, бейтаптарды көрүп жүргөн учурларыбыз болду. Ошол учурларда бир суроо эле мени ушундай ойлондура берет эле да, жогорку жактагылар неужели ушул көйгөйдү көрбөй жатышат? Анткени ошол именно толук аймактарда баягындай врачтардын жетишсиздигинен, керектүү изилдөөгө керектүүлүүчү аппараттардын жетишсиздигинен биздин ошого толук аймактагы жарандарыбыз кыйналып келип жатышат да ушул учурга чейин. Ошол нерселердин баардыгы эске келди бул саясатка аттанып атканда. Анан кийин саясаттын структурасын карап көрсөң, таза адамдар экен. Анан жаштар да эле көп ирет кайталанып калып атат. Негизи жаштар дебесек да болот. Серьезный возрасттабыз, 35 жаштар бул деген уже 3-4 баланын атасы, апасы деген сөз да, бир семьянын уже жетектеген адамдарбыз. Биринчиден, анан экинчиден аты пока булган эле, Кудай сактасын, мындан кийин да булганбайт. Ошондой жакшы таза адамдар менен, патриот адамдар менен, жүрөгү менен иштеген адамдар менен кетип жатабыз. Анан саламаттык сактоого Кудай буйруса, если биздин реформаны ишке ашырып, биздин ошого түзгөн пландарыбызды ишке ашыра турган болсок, мен ойлоймун, ошол Кыргызстан жаранына эми оорубасын эч ким, бардык ден соолук болсун. Кандайдыр бир учурда врачка кайрыла турган болсо, кандайдыр бир проценти жеңилдүүлүк болот деп үмүттөнөм. Рахмат. Сиз уланта бериңиз. Өзүңүз тандап калганыңыз. Көп жыл чет мамлекетте катарда эле ошол мигрант болуп иштеп жүргөн экенсиз. Анан бул партияга кантип келип калдыңыз? Жүрөгүңүз менен тандадыңызбы? Же кандай болду? Биринчи кезекте бул партияда менин оюмча жапа-жалгыз мен болсом керек, саясий үй бүлөдөн келип аткан. Мен өзүм саясатчы үй бүлөдөн келип атам. Мен атам 4 жолу ошол легендарный парламенттен баштап, одномандатныйдан депутат болуп келген. Ким деген? Давран Сабиров деген адам. Анын атасы да ошондой эл ичинде кызмат кылып келген адам болгон. Мен чоң атам да ошол азыркы күндө шаарда атында мектептер, мечиттер деген сыяктуу бир эмелери бар. Бирок мен ушул саясатты ичинде чоңойгон бала катары мен бул Кыргызстанда саясаттын мындай келечеги бар болушуна ишенген эмесмин. Bundan murda da öte көп мындай шайлоо болгондо эле ушундай бир сунуштар келгенде, бирок ушул балдарды көрүп, мен бул балдарды мен деле ошол ковид учурда таанып калганмын. Айтат го бир жамандыктын аркасынан жакшылык келет деп. Ошол ковид учурда жамандык болду, бирок аркасында мына жакшылык болуп, ушундай мыктуу балдар менен бирге ушул жолду басып атканыма өтө кубанычтамын. Биз эмне ойлойбуз? Ушул мындай умудубуз өчүп барып аткан кезде ошо мен билген эмеслерим Аскар Алмазулунун элге кайрылуусу болуп калды. Келгиле жаштар бирдикке эле дегенчи. Дегенде эле ушуну көргөн учурда эле мен чалып байланышып, барып сүйлөшүп ушул партияны барабыз деп айтып калышты, сүйүндүм. Умудум да мындай жанданып калды. Мен ойлойм, биз бул жолго чыгып атып, биз жеңишке жетишип бүттүк. Ушул жаштарды бир кылып топтоп алыш бир жеңиш болду. Бириктик. Мен ойлойм, башка партияларда да кеп барып аткан саясатка кызыккан жаштарыбыз биздин ушул жеңиштерибизди көрүп, кийинки жолдоруну буюрса иншаллах биз менен бирге жүрөт деген оюбуз бар. Мындан жакшы нарына келген конокко дагы кезек берсек. Өзү мен аскер болгондон кийин бизде бардык өнүккөн өлкөлөрдө эки түр согуш бар да. Ысык согуш анан муздак согуш деген бар да. Ысык согуштан Кудай сактасын, кээде көрүп калып атабыз, бул курал менен эки күчтүн кагылышканын ысык согуш деп коет да. Анан муздак согуш. Бул эң коркунучтуу бүгүнкү күнү бүткүл мамлекеттерде, дүйнө жүзү боюнча. Бул муздак согуш болуп турат да. Муздак согуштардан эң активдүү бүгүнкү күнү кайсы түрлөрү жүрүп жатат десек, биринчи кабар согушу деп коет да, информационная война деп орусча айтканда. Экинчиси бул гендердик согуш деп коет да. Бүгүнкү күнү биздин өлкөдө болуп аткан ачык айкын жана өтө күч алып баратат да. Анан өзү коркунуч деген сөз бар да. Ал эми мен өзүмдүн оюма ошол келди да. Коркунуч болуп атса, мамлекеттин болгон тармактары эч кандай иш алып барбаса ошол коркунуч боюнча, то есть коркунучтан коргонуп калуу
максатында эч кандай иш алып барбай атса, мунун баары тең тескери көрүнүш болот экен да. Мамлекетибиздин ичинде элдин өзүнүн мамлекеттик душмандары бар сыяктуу да маселе. Анан ошонун баарын көрүп отуруп, мына биздин курбулаш болобуз. Маселе биз ортобузда да сөздөр бар да. Biz ortalıkta kayda süreç oturup, memleketimizin takdirine gevir ilavigen yerlerimiz de var da. Şu yerde oturan Katarlarla. Antkeni biz düşünüyoruz. İstegen bayağı 30 yılın içinde, hazır biz ne Arabistan Soyuz oğanda da dışarı sürmen yerler köp da 70% oşanda. Andan Soyuz buzulgandan keyin çoğayıp gelgen biz bol otağız da, hazır 37 yaştayız. Biz o şekilde Soyuz'u razbalı olukanda 6-7 yaşta balдар ekeniz. Anan hazırkı murunku sayasatta жүргөн adamlardı, hazır biz almastıra turçu doğru gelgen ekenler. Bu da ikinci meselesi. Anan bugün günü korkunç bolup atsa, kimdin gana oyunda bolbosun, mamleketibizge jana өлкөбүzгө жардам берет деген элге. Анын үчүн деген көп проблемалар бар. Кече Баткенде куугалан болгондор маселен, Тажикстан менен болгон. Мамлекет өзүнүн структурасы даярдыгын көрсөттүбү? Көрсөтө алган жок. Кайра эле ким? Эл өзү. Анан жана жаш активисттер, мына биздин ЦИМ деп коет элек, жана Центр инициативный молодежи деп орусча айтканда. Ошол демилген жаштар борборун менен иш алып барып жүрүп, элдерге жардам берүү иштерин көргөзүп алды. Партия келип калды. Азыр деген жеке эле бизге эмес азыр ушул жерде төртөөбүз отурган. Сизге да тиешеси бар. Жанагы мен айтып жаткан мурдак согуштун арасында, информацион, кабардык согуштун ичинде. Мамлекеттик кызыкчылык, өлкөнүн кызыкчылыгы деген түшүнүк бар да, улуттук кызыкчылык деген бар да. Баарыбыз улуттук кызыкчылыктын ичинде иштесек, бул бир идеологияны алып барган болуп эсептелинет да, бир идеология менен иштеп аткан болобуз да. Мамлекетте идеологиябыз кайсыл биздин мамлекетте? Ким билет мисалы? Биздин мамлекетте, кайсы бир мамлекетте болбосо гимн деген бир ыр бар. Кээ бирөө билет, кээ бирөө билбейт, кээ бирөө жөн ырдап кое берет. Маселен түшүнсөк, биздин мамлекетибиздин идеологиясы биздин гимнде так жазылган. Ошол азыркы биздин ошол асказоолу талааларыбыз биздин жаныбыз менен барабар. Ошону сактап калыш үчүн биз кандай салымдар жасашыбыз керек мындан башка? Анан айла жок анан баарыбыз чогулуп алып, биригип алып, ошону кылалы деп аттанып алып. Кыскасы кээ бирөө сөз менен айтса, биз колубуз менен кылып атабыз, мындайча айтканда, бүгүнкү күнү. Абдан жакшы. Жакшы ойлорду деле айтып атасыз, негизи кыскача жооп берсеңиз да болот. Ушул жерден мен суроо кетейин деп атам, сиздердин лидериңиздер мына 93-жылкы экен, жаштардан жаш анан көпчүлүгүңүздөр орто мурдун өкүлдөрүн түзөт экенсиздер, көбүнчө жолугушууларда иллюстрация болсун деп атасыздар. Чындыгын айткандачы, анан мен суроо берейин дегеним, жаштар буга чейин бийликке барып көрдү, бирок өзүнүн чабалдыгын көрсөтүп, кайрадан эле өзүнүн деңгээлин көрсөтүп, жаштардын атына бир көз ыйпаган учурларда кездешти. Эми кайрадан сиздер барсаңыздар, мындай же болбосо бир сиздер айтып атпайсызбы, эски муунду кетириш керек, жаңы адамдар, жаңы жүздөр пайда болуш керек депчи. Бирок коомчулуктагы, саясаттагы бардык тармакта ошол өзүнүн дастыркан акылы, ошол тажрыйбасы жеткен адамдардын тажрыйбасы менен баратасыздарбы же ошол таптакыр аларда жок кылып, бир өзүнчө бир жаңы багыт менен баралы деп чечип атасыздарбы? Негизи бул партиянын багыты кандай негизи? Партиянын багыты Иосиф Виссарионович Сталин айткан экен. Самый ценный капитал — это кадры. Кадры решают все деп. Жана сиз жогоруда эң туура белгилеп кеттиңиз. Бүгүнкү күнгө чейин саясатка биздин жаш муундардын өкүлдөрү аябай көптөгөн катышкан. Бирок алар ошол эле учурда өзүнүн жеке пикири менен, өзүнүн ой максаты менен эски күчтөргө кирген. Эски күчтөргө киргениnden байланыштуу алар дагы көпчүлүк болгонуна байланыштуу алардын идеологиялары, программалары ишке ашпай калган. Биз ошол себептен эски саясатчыларга кошулбай, эски саясатчылар катарыбызга кошпой, жалаң гана жаштар, жаштар болгону да жөнөкөй эле жаштар эмес, ар бир тармактын мыкты адистери, илими, билими даражасы бийик деңгээлде турган, өзүнүн жумушу менен тастыктай алган мыкты кадрлар менен бүгүнкү күндө ушу эл үмүт социал саясий партиясынын тегерегинде жыйналып отурабыз. Биз ушул командабыз менен өлкөбүздү өнүктүргөнү толук кандуу көзүбүз да, акылыбыз да, билегибиз да, күчүбүз да жетет. Абдан жакшы. Ушул жерден эле сизге суроо кетейин. Эмне үчүн эл үмүт партиясын колдош керек? Ушул партияны шайлаш керек. Мен сиздер мисалы мен элге колдогула деп айтпайм. Эл өзү билет.
Анткени деген биз элди колдоо кыла деп биз сурамчыл болуп калып атабыз да. Биз сурамчыл болгон жерибиз жок. Биз өзүбүздү өзүбүз көрсөтүп атабыз. Тандагыла деп атасыз. Деңгээлибизди. 21 партия өзүн көрсөтсүн элде. То есть анын артында мен мисалы үчүн 22 жыл койдум да мен мамлекеттин, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн. Туурабы? Жанымды бергенбиз да биз. 99-жылы эгерде мен жана аскердик антка келген учурда мен элим үчүн жанымды берем деп атам. Бул киши да ошондой деген. Мисалы экөөбүз күч органда жүрөбүз да. Бизде башка ход жок. Биз бул дүйнөнүн жердин үстүндө басып жүргөндөн кийин биз эл үчүн жаныбызды беребиз. Бул партияда депутат болгон учурда деле, болбогон учурда делечи. Мисалы эл деген эл, бул деген чоң көл да. Биз эч нерсе дей албайбыз көл бар. Демек элге тандоо кыласыздар. Тандоо кылсын. Мына айтып атасыз, жаштар келген, бирок өзүнүн ишин аткара албай калган деп. Мен жогоруда айтып өткөндөй, саясий үй-бүлөдө чоңойгон үчүн саясаттан кичине түшүнүгүм бар. Бул балдар сыртта жүргөндө ооба чындап деле жакшы иштер жасап жүрүшкөн да. Мына эски саясатчылар аны билет да. Жакшы анализин жасап алат да. Мына территорияда ушу бала бар экен, бул авторитети бар экен деп. Ал балдарды чакырып атканда айтат да, сен депутат кылабыз деп айтат. Десе ал сыртта жүргөн балдар ого сүйүнөт. Мен деле ушундай бир эмгегим менен келип атам деп. Бирок бул саясатка киргенде, партия ичиге кирген шайтан оюндар баштайт да. Булар саясатка кирип, кадам ташлап башталгандан кийин түшүнүп калат. Булар витринный кандидат болгонун. Анан көргөн болсоңуз, ушу жаштардан эч кайсысы чыгып туруп, экинчи жолдо ушул адамдар менен кетпейт да. Түшүнүп калат себеби. Алар витринный болду. Бирок бул жаштар үчүн да кийин кеч болуп калды. Себеп дегенде эл баасын берип коюп атат. Баасыны жогоруда турган, баягы башкарып турган адамдарга берген бааны ушу жаштарга берип туруп, биздин жаштар бузулуп калып атат. Негизинен ушул жерден суроону бергенден, Эл үмүтү саясий партиясынын программасы кандай? Сиздер кандай бир программа менен эл алдына чыгып жатасыздар бүгүн? Мен өзүм медицина тармагынан именно программабызга акцент коюп кете турган болсом, ошол эле баягы азыр эми интернет болуп калбады, баардыгы айыл жергесинде эле WhatsApp деген нерсе бар, ошол аркылуу бири бири менен сүйлөшүп, сүрөтташып, Москваны да жакын кылган WhatsApp болуп атат. Ошондой эле медицинада дагы ошо интерактивный доска менен Борбор калаасында, Бишкек калаасындагы врач менен айыл жергесиндеги врач, рядовой врач сүйлөшкөнгө толук возможность бар да. Ортодо бетаптын кыйнаштын кереги жок. Мисалы тааныш издетип, демек онлайн режимдеги тартипти киргизип, элге жеңилдикке бергизүү. Мисалы паланча ооруп калган болсо, ошонун ден соолугу үчүн ал Бишкекке барыш үчүн жол киресин кетирет биринчиден. Экинчиден тааныш издей баштайт. Бул жерде жөнөкөй карапайым эл бул жерде кыйналып калып атат. Кээ биринин таанышы бар, кээ биринин таанышы жок. Ошол учурда акча уюм сатат, дагы башка жактан акча табат. Баягы оорусу уже күчөп кетиши да мүмкүн да. Ошол учурда көп эле бейтаптардын үнүнө жетпей калып атат. Ошондуктан берки айыл жергесиндеги врач Борбор калаада биздин программа боюнча Борбор калаада врач менен сүйлөшөт. Баланча күнү сизге барат дейт, анализдери мындай чыкты дейт. Даяр туруңуздар дейт, баягы бейтапка түшүндүрүп барат. Мындай больницага барасыз, мынча кабинетке киресиз, сиздин врачыңыз ошол. Абдан жакшы мүмкүнчүлүк, сиз улап койсоң да. Бизде жалпысынан 5 багыт боюнча кетип баратабыз. Биринчи багытыбыз бул экономика, экинчи багытыбыз саламаттык сактоо системасы, үчүнчүсү билим берүү тармагы, төртүнчүсү чек ара маселелери, делимитация, демаркация маселелери, бешинчи багытыбыз бул агрардык, чарбачылык, фермердик багыттарда бир эволюциялар жүргүзүү. Бүгүнкү күндө биздин урааныбыз дагы биздин жол революция эмес, биздин жол эволюция деп кетип баратабыз. Ушул 5 айтылган багытта мен толук кандуу ишенем, биз эволюциябызды толук кандуу жасай алабыз деп. Абдан жакшы. Ушул жерден биринчи эле программада айта кеттиңиз да, биринчи багыт бул экономика деп. Чындыгында абдан туура эмес да азыр. Мына Кыргызстандын экономикасын көтөрө турган мезгил келди. Азыр эми коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу абдан төмөн. Биз салыштырмалуу адистердин айтымына караганда биз Тажикстандан дагы артта калып кетип аткан мамлекетке айланып баратабыз деп айтып атышат да. Чындыгында эле ушул мүмкүнчүлүктөн, ушундай кырдаалдан кантип чыга алабыз? Негизи Кыргызстандын карызы, сырткы карызы 5 миллиард доллардан ашты. Аны 2022 жылдан баштап кантип төлөйбүз деген дагы маселелер каралып атат. Негизи экономиканы кантип көтөрөбүз? Сиз экономист катары жооп берип койсоңуз.
ошо биз жогоруда айткандай биринчи кезекте бул экономиканын эң чоң душманы бул коррупция, бул система. Биз да ошо программабызда негизи бул системаны бузабыз деп кетип атпайбызбы? Бул баардыгы бири-бирине байланыштуу да. Азыр барсаңыз, башка партиянын кандидаттары да баары айтып атат, биз инвестор алып келебиз. Бирок ушул 30 жылдан бери бирөө алып келген эмес да. Бар инвесторлор кетип калып атат. Мына биз карайбыз статистика, кирешеден мындай чыккан акча көбүрөөк болуп атат өлкөдөнчү. Менин жеке оюм ишкер катары биз инвестор алып келиште азыркы күндө ойлонуштун кереги жок. Бизде өзүбүздө өтө көп инвестор, ички инвесторлор бар, ишкерлер бар. Күндөн күнгө мына ошолор катарында мен азыр башка жолугушууларда сүйлөп айтып атам, бүгүн эл бизди жаштарды колдоп койбосо, дагы 20 жыл, 30 жыл жаштар мындай дем алып чыга албайт деп айтып атабыз да. Мен деле кетип калгым келип калып атат көбүнчө. Себеп дегенде иштеп аткан ишим чоңойбойт, бирок кичине берет. Себеп дегенде кичине чоңой турам десем, баягындай нападение деген көбөйүп кетип калат да. Анан инвесторлорго мен ойлойм, биринчи кезекте мыйзамдуу коопсуздукту сактап бериш керек. Бул кандай болот десеңиз, бири менен мындай цепочка болуп кетип атса, сот тармагында бир өзгөрүү болуш керек. Улуттуу реформа кылыш керек дейсиз. Ооба, сотто. Абдан жакшы. Себеп дегенде бул биздин инвесторлор мындай өзүнүн проблемасын барып сотто айтып, сотто ута билиш керек. Пара бербей. Пара ошол жерде башталып калып атат да. Биз эч ким ишенбейт. Соттон жөн эле утканыңызга эч ким ишенбейт, сиз дагы ишенбейсиз. Бирок азыр бир нерсени айтсак, далил гана дейбиз. Далил бул системанын ичинде. Мен ойлойм, ушу сот системасында биринчи кезекте мен барып калсам, колумдан келгенче аракет жасайбыз. Бул сотторду, особенно экономический, бул жерде өлкөнүн сыры жок болсо, оңой өчүш керек. Эл баасын бериш керек. Абдан жакшы. Ушул жерде сот адилеттүүлүк боюнча да айтып кеттиңиз да. Деги эле ушул азыркы учурда Кыргызстан аймагында азыр коррупция менен күрөш президент Садыр Жапаров келгенден баштап күчүнө кирип, бир көптөгөн коррупцияга шектелген адам мындай кустурация деп дагы айтып атышат. Көбүнчө ошондой болуп атат, ушундай система жүрүп атат. Бирок буга дагы кошумча кандай иштерди аткарыш керек деп ойлойсуздар? Коррупцияны түп тамыры менен жөө аламызбы биз? Эгер сиздер өтүп кала турган болсоңуздар, кантип жоёсуздар коррупцияны? Өзү негизи Дамир Таевич айтып кеткенде, Сталиндин сөзү бир сөз кылып кетпедиби? Ошондой эле дагы бир Сталиндин сөзү бар да. Допустим, жакпаса дейт, айт дейт. Айтасыңбы дейт, кыл дейт. Кыласыңбы дейт, ошого жооп бер дейт. Мисалы ушундай да. Азыр биз ошол темп менен кетип атабыз да. Эми азыр мен сизге механизмдерди кантип айтам? Ал коррупция менен заниматься эткен адам, коррупция кылган адам. Бул душман, мамлекеттин ички душманы. Бизге чейин адамдар болгон, кыйын адамдар, коррупцияны жеңген. Бүгүнкү күнү биздин дүйнөбүздүн пример, мисал болуп келген. Бул Грузиянын президенти Саакашвили. Саакашвили кандай кылган? Ачык эле айтып берет. Керек болсо өзүнө деле чыгып турсак болот. Кандай кылдыңыз депчи. Өзү деле айтып берген. Буга коррупцияны деген эч ким жеңе алган эмес, өзүчө. Тем более биздин Кыргызстанда жеңиш өтө кыйын. Бирок жеңсе болот. Буга деген өтө катуу мералар керек да, мындайча айтканда. Ага бизде механизмдер бар. Мисалы үчүн, экөөбүз эки киши как силовик катары обсуждать эткен механизмдер бар да. Ал механизмдерди азыр бүгүнкү күнү биз кимге айтып коебуз? Душмандарыбызга айтып коелу, эртең ушундай кылалы деп атабыз, даярданып тургула деп. Дей албайбыз да. Маселе. Бирок бар биздин партияда биз ичара аны обсуждать этебиз. Биз кимге чыгып кандай иштерди кылыш керек, кандай иш-чараларды алып барыш керек, биз аны бизден прекрасно билген эч ким жок да, мисалы. Уч органдарда. Вот клубда жанагы кылмышкерлер менен күрөшүп жүргөн адам катары бул киши деле билет. Демек өзүнүн тактикасы бар. Бар. Абдан жакшы. Эми туризм багытында сүйлөшөлү деп атабыз. Бирок улантып койгонго маселе ачылып калды. Коррупцияны мен 3 критерийге бөлөт элем. Биринчиси майда звенодо жүргөндөр, экинчиси орто звенодо жүргөндөр, анан үчүнчүсү жогорку звенодо жүргөндөр. Коррупция менен мен өзүм да ички иштер органдарынын кесипкери катары, оперативдик кызматкер катары көптөгөн чоң коррупционерлер менен күрөшкөнбүз.
чоң кызматтагы адамдарды кылмыш жоопкерчиликке тартканбыз. Бирок ошол эле системага байланыштуу убакыт сааты келип биз өзүбүз курмандыкка чалынып да калганбыз. Ошол эле учурда мен айтат элем, биринчи даражадагы коррупцияны жойсо болот. Экинчи даражаны да жойсо болот. Анын баарысы баягы биз айтып аткандай экономика багытына келет. Үчүнчү даражадагы коррупционерлерди кылмыш жоопкерчилигине тартыш үчүн буга саясий эрк керек. Бүгүнкү күндө бүгүн Кыргызстаныбызда андай жумуштар болуп жатат. Бирок ошол эле учурда биздин бүгүнкү күндө кабыл алынган иштеп аткан мыйзамдар ага дал келбейт. Ошол мыйзамдарды ичинен иреттеп, сорттоп, баарысын бышыктап, комплексно подходить эте турган болсок, биринчиден экономикабызды укрепляйтып, анан кийин мыйзамдарыбызды бышыктап туруп, вот ошондо гана мен толугу менен айта алам, бул коррупцияны толугу менен биз жок кыла албайбыз, бирок кандайдыр бир даражада кыскарта алабыз. Абдан жакшы. Эми туризм боюнча сүйлөшөлү деп атам. Негизи Кыргызстанды мындай карап көрсөк, абасы таза, бийик тоолуу, токойлуу, таза аба, мөңгүйлөрү, асказоолору бир кумушта. Эми эч бир мамлекетке салыштырып ушунчалык кооз мамлекет. Бирок бизге ушул соңку жылдары ошол туристтердин келүүсү азыраак болуп атат. Биз ушул Кыргызстанды туристтик мамлекетке айландырабыз деп көп эле саясатчылар айтышат, бирок иш жүзүндө ал нерсе таптакыр аткарылбай келет. Сиздердин жеке эле кандидат катары, жеке адам катары ушунда оюңуздар кандай? Кыргызстанды биз кантип мындай туристтик өлкөгө айландыра алабыз? Чет мамлекеттен бизге көп туристтер келип, бизде нерсе алып, биздин ошол карапайым элдердин продукцияларын сатып алып, бизге ушундай жакшы бир мүмкүнчүлүктү алып келсе болот да, сырттан акча каражаты келип турса жакшы дейм. Канчалаган мамлекеттер бир гана туризмдин негизинде өнүгүп кеткен мамлекеттер абдан көп да. Биз ушул жаатта кандай ойлоруңуз бар? Ойлоруңуздар бар жалпы эле. Уруксат берсеңиз мен жооп берип коеюн бул суроого. Мен өзүм 6 жыл ушу туризмде так ортосунда болдум. Анталия шаарында туризм жана менеджмент бөлүгүн бүттүм. Эң чоң отелдерди иштеп жүрдүк. Мен бир нерсени көрүп ишендим да, биринчи кезекте бул туризмди жоготуш, дагы эле ошо коррупцияга келебиз, эми буну мен айтпай кое берейин. Элибизде туризмге даяр болуш керек да. Элибиз эмнеге даяр эмес десек, туризмде биринчи кезекте өзүнүн бир нормативи бар, бул дегени күлүш дейт. Жумушка баратканда да айтат да, күлүп тургула дейт. Күлбөгөндөрдү керек болсо кетирет жумуштан, айлыгынан азартып коет да. Бул адамды чакырат. Бизде эл күлө алабы? Мына өзүбүз менен Ош шаарында иштеп, ушул шаарда жашап жүрөм, күлбөйт. Себеп биздин социальный бир эмебиз төмөндөп кеткен экен да. Адамдарды кайга капасы башка. Бүгүн курсаган кантип тоет деген ой эле болуп атат да. Бул биринчи кезекте биздин элибиздин туризмге даяр болбогон. Анан башка жерлерде туризм үчүн адамдарды чакырат, бир программа түзөт. Мисалы, азыркы күндө билесиздер, Турция туризм десеңиз, Турция биринчи оюңузга келет да. Дүйнө кезекте. Эмнеге? Бул 95-жыл туризм жок болгон Турцияда. 96-жылы бир программа жасашты булар, all inclusive деди. Всё включено. Шу программа менен туризмди көрдүм. Бирок ошол кезде мен барып иликтеп көрсөм, ушундай сонун отелдер, ушундай чоң отелдер 20 жыл иштеп, эч кайерге салык да бербептир, аренда да төлөбөптүр. Алар жөн эле келип акчасы үчүн куруптур, анан 20 жыл, 15 жыл ошо келишимге карап иштетиптир, акчаны салыптыр, кетиптир хозяиндер. Бирок ал отелдер бардыгы Турцияда калды да. Азыр ал жердин ээлери ушу отель хозяин болуп калган. Мен ушундай адамдар көргөнмүн. Отель хозяин деп барсам, колдор жарылып кетиптир. Таладан чыгып келди. Ал дыйкан экен. Дыйканчылык кылган жерге отель курулуп калган, азыркы күндө миллиардер болгон. Бирок дыйканчылыкты калтырбаган да. Бул өкмөт ушу условияны түзүп берди. Эмнеге мындай условияны түзүп берди? Бизде сразу айтабыз да, салыкты кандай төлөбөй коет дейбиз. Ооба төлөйт. Бирок салык төлөбөсө деле
ар бир адам ошол жерге чөнтөгөндө акчасын салып келип атат да. Анан ал жерде ушул барып магазиндарына барып атат, баягы ойногону барып атат. Ошентип акчалар калтырганда элдин колуна акча кирип атат. Анан барлыгында акча бар, барып иштеткенде ушул салыктыр. Кайра эле ушул акчанын барлыгы 2-3 жыл айланганда салык болуп дагы өкмөткө калып калып атат. Оңой эле да. А биздин Ош шаарыбыз мына Ферганский долинанын центри болгон. Биз Европаны карап, Европа болушубуз керек деп атабыз. А тарыхка карабайлы. Европа биз болобуз дебегенби тарыхта? Тарыхта Европа бизге мындай ушул эле кылайлы, ушул жерлерде болойлу деп. Бизде мына великий шелковый путь деп коебуз, бекерден болгон эмес. Азыркы күндө деле биз мына достук чекарага барсаңыз өтө кыйын акыбал бар. Биринчи кезекте коррупция, экинчи кезекте өткөндөн кийин эле мына канча жолу журналисттер бардыңар, ошо иликтөөлөр кылдыңар, таксисттер чыккан адамдарды керек болсо ургудай кылып туруп машина тыгып, ошо аэропортко алып барыш үчүн бир машина 200 сом бара турган жерге 3000 сомго алып барып, ошондой кылабыз да. Биз шаарда айланып жүргөнгө мүмкүнчүлүк бербейбиз. Биз ошого гана жөн эле турган таксисттерди бир тартипке кое албай атабыз да, бийлик карабай атат да. Анан мен ушул жерде айтып өтүп кетем, бул бир адамдын иши эмес. Азыр президентибиз жаңы келди да. Бул президент деген өлкө башчысы деген да. Оңой эмес да өлкөнү башкарып кетиш. Мен мына бул жерде бир жетекчи катары айтам, менин колумда бир 60 бала бар. Мен 60 баланы башкарыш үчүн ак менен караны тандап калам. 6 миллионду башкарыш керек да. А биздин ошончуна мына ошол жолдо кетип атабыз да. Биз азыр барсам деп атам мен, туризм боюнча өзүм сунуштарымды жасайм. Көп. Буну тандаш керек. Абдан жакшы. Сонун туризм боюнча ойлорду сыртыма салыштыруу нерселерди айтып кеттиңиз. Бул өтө жакшы. Эгер ошондой мүмкүнчүлүктөр, ошондой Кыргызстанда болсо, бул абдан жакшы нерсе. Бирок мына эми Ош боюнча дагы айта кеттиңиз, мен дагы айта кетейин. Ош боюнча мына туризм, мисалы Сулаймантоого канчалаган адамдар келчү, зыярат кылганы Өзбекстандан, Тажикстандан, мына Фергана өрөөнүнүн эң борбору Ош шаары аталган ушу канчалаган адамдар зыяратка келчү. Азыр карап көрсөк эч ким жок, келбей калды. Сулайманто дүңүрөйүп капкараңгы болуп турат. Азыр эми Сулаймантоого конокторду бир алып барып келейин деп сыймыктануучу жер катары айтып калсак, светтер жок. Фонарик менен араң лестницалардан чыгабыз да. Эмне себептен жергиликтүү бийлик ушул жөнөкөй эле нерселерге көңүл бурбайт деп ойлойсуздар? Булар уруксат этсеңиз мен жооп берип коеюн. Эми бул бир эле Сулаймантоо эмес, ушу Сулаймантоого окшогон көптөгөн нерселер бизде каралбайт. Түшүнүктүү. Негизи эле бардык тармактар мамлекеттик проблема болуп аткан бул жергиликтүү бийлик иш алып барбайт деген сөз да. Мисалы үчүн бардык элдер эмне үчүн Бишкекке площадка чогулуп алат, митинг кылганга? Эмне үчүн? Анткени булар өзүнүн айыл өкмөтүн признавать этпейт деген сөз да. Айыл өкмөттөр иштебей койгон. Айыл өкмөттөр өзүнүн элдери менен. Мисалы үчүн Жапалак айыл өкмөтүн алалычы. Анан бул дагы бир айылды алалы, мисалы үчүн Гүлбахорду алып коелу, эки айылды. Жапалактын айыл өкмөтү жакшыраак иштеп атыптыр десе, Гүлбахордун айыл өкмөтү дагы мындай намыстаныш керек да. Туурабы? Жапалакта деле ошол туризм кыла турчу жерлер көп. Мисалы үчүн Жапалактын айыл өкмөтү биринчи күйүш керек да. Ошо элдердин башын бириктирсе эле өздөрү эле салып алат ал туристический базаны. Өздөрү иштетет, өздөрү өнүп турат. Бир максат керек да. Деп атпаймынбы башында? Максат кандай? Вот бизде деген ошол максатка чейинкисин айтып берип кетейин, жана системанын өлгөндүгү. Айыл өкмөт мисалы үчүн бизде кандай бөлүнгөн система кандай бизде? Айыл өкмөттө бир айыл өкмөттө 8 айыл болушу мүмкүн. Ар бир айылдын өзүнүн айыл башчылары бар. Туурабы? Ошол айыл башчылар айыл өкмөт башчыга башыйт. Өкмөт башчылар акимдерге башыйт, акимдер анан президенттин өкүлүнө башыйт. Губернатор кандайча айтканда. Ошолор ортодо бири-биринде кызматташтык жок. Бири-бирине жоопкерчилик албайт. Маселен, то есть губернатор өзүнүн акиминен сураганды билбейт. Эмнени сурашын билбейт. Аким болсо айыл өкмөттөрдөн эмнесин сурашын билбейт. Булар функциясы менен задачасын билбейт. Мамлекеттик система. Ошол мамлекеттик системаны айыктырыш керек бүгүнкү күнү. Система бар. Ал системаны реформа кылып, асмандын башын кереги жок. Союз жасаган система турат бүгүнкү күнү бизде. Биз ошол системаны иштетип коюшубуз керек. А бизде иштете албастан эле ошону сокращение кыла беришкен.
система иштебей калган сокращение кыла берипчи. Туризмге байланышы. Туризмге мен айтып атканым туризмге байланышы. Туризм мына биздин Шерзод мырза айтып кеткендей, мамлекет кызыктар болмоюнча жанагындай коррупционный схема боло берет. Бирөө келип үстөмчүлүк кыла берет. Келчи сеники болбой калды, окшошпой калды деп. Ошон үчүн биринчи очередь туризмге мамлекеттин өкүлдөрү. Мамлекет деген кээ бир адамдар түшүнбөйт экен. Өлкө менен мамлекеттин айырмасы өтө чоң да. Туурабы? Өлкө деген бул жер эли менен. Ошол ортосундагы акыйкатты установка кылыш үчүн мамлекет дегенди жасашкан да. Мамлекет деген бул машина, бир орган. Ошол мамлекет бүгүнкү күнү азыр сиз менен сүйлөшүп атабыз, как будто касается мамлекет менен элдин ортосунда абсолютно отношение жоктой да. Катнаш ошондой болуп калган да. Мамлекет кызыктар болсун, мамлекет иштеш керек бүгүнкү. Өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн иштеш керек. Абдан жакшы. Мына азыр өзүңүздөргө маалым болгондой, 6-чакырыштын депутаттары Чимкирге калганда. Деги эле эми айта берсе сөз көп, какыры, кой, ар кандай түрдүү аттар коюлду. Буга биринчи себепти айтышты, бул добушун саткан эл күнөөлүү дешти. Экинчиден, ага добушун сатып алган чиновниктерди, депутаттарды күнөөлөп жатышты да, ошондой атка конуп жатышман. Эми бул шайлоонун жыйынтыгында сиздер оюңуздар кандай? Бул жолу таза шайлоо өтөбү? Акчасыз. Ошого бир кепилдиктер барбы? Кандай болот? Азыр эми шайлоо мына кызып, ушул нерселерге бир ой жүгүртө турган прогноз айдан ачык болуп калды да. Мен жооп берип койсом, биздин жол жаңылануу, биздин жол ойлонуу, ойгонуу. Өз тарыхын унуткан элдин келечеги болбойт дейт. Биз аны ким кандай атабасын, ал тарых иретинде кала берсин. Биз бирөөнү критикалаштан алыспыз. Бирок биздин алдыга койгон өзүбүздүн задачаларыбыз бар. Терең, так, дана ишеничибиз бар. Бул шайлоо таза өтүшүнө. Эмнеге дегенде, өткөндө мына референдум болгондо биздин конституциябыз өзгөрүлдү. Конституциябыз өзгөрүлгөндө көптөгөн мыйзамдар кабыл алынды. Мисалы үчүн добуш сатканга, сатып алууга бүгүнкү күндө кылмыш жоопкерчиликке тартылат. Аны биздин мына президентибиз өзү да жарыялап чыкты. Мындай нерсе биздин тарыхыбызда болгон эмес. Былтыр 2020 жыл буну биз башыбыздан өткөздүк. Бир партия бийликтин күчү менен басып алайын деди. Бир партия акчанын күчү менен басып алайын деди. Бирок жараткан Кудайдын каары келди, экөөтөн кайнап аткан казанга салды. Анан элдин үмүтүн актайт деп түрмөдө отурган Садыр Жапаровду бизге президент кылып шайлап койду. Бул да биздин элибизге бир сигнал болушубуз керек. Биз ошол себептерден элдин үмүтү мындай ойгонуп, ойлонуп, ушул багыттарда да кетип, мына бүгүнкү күндө элдин үмүтүн актайлы деп, мына биз да бул жолго чыгып аттанып кетип бара жатабыз. Абдан жакшы. Мына эми эл менен болгон жолугушуунун үгүт кербенинде сиздердин партияңыздардагы жаштардан, Оор Томундун өкүлдөрүнөн түзгөн өкүлдөр Кыргызстанды түрө кыдырып элдер менен жолугушуу өткөрүп жатасыздар. Мен ийгилик каалайм сиздерге бардыгыңыздарга. Анан эми мындан аркы үгүт кербени кайсыл тараптарда уланат? Кандай ойдо турасыздар? Эл сиздерди колдоп жатабы? Кайсыл артыкчылыгыңыздар үчүн колдоп жатат? Жыйынтыктоочу. Биздин үмүт кербени Нарын областынан башталды. Ысык Ат Баш районунан башталды. Андан соң Ысык Көл областынан уланды. Андан Чүй областында, Талас, Жалал Абад областында, мына бүгүн биз Ош областынын Ош шаарын бүтүрдүк. Эртең Кудай буйрса үмүт кербени эртең Баткен областына жолго чыгып баратат. Элдин үмүтүн актап, эл менен түздөн түз байланыш жасап, баарлашуу жасап, адан тышкары үмүт кербенинен дагы биздин үмүт капсуласы деген ишмерчемибиз бар. Өткөндө мына бир 10 күн болуп калды. Баарыбыз үмүт капсуласын алып, Ош шаарында, Ош областында жашаган жашоочулардан биздин партиябызга кандай каалоо тилектер, кандай мыйзамдар кабыл алынсын, кандай маселелери барсын, ошол үмүт капсуласына салган. Биз аны Баткен областына бергенбиз.
Баткен областынан эртең Жалал Абад областына кетет. Жалал Абад областынан анан кийин 5 областты ушул кыска мөөнөттө аралап туруп Бишкек шаарында Үмүт капсуласы топтолот. Эртең Кудайым буйрса биз шайлоону аман эсен тынч өткөзүп алгандан кийин жеңишке биз албетте жетишебиз деп мен терең ишенип турам. Эмнеге дегенде Борбордук Азияда мындай тарыхый көрүнүш болгон эмес. Бүгүн биз сүйүнүп турабыз. Мына өзүбүздүн Кыргызстаныбызда ушундай карапайым элдин ичинен чыккан энтузиаст жаштар бул партияны тегеректеп турат. И ушул элдин да үмүтү акталып, Кудайым буйрса бир Кыргызстаныбызда жаркын жашоо башталат деп ойлойм. Сиз дагы кошумча салып койсоңуз. Балдарыбыздын келечеги үчүн, элибиздин аманчылыгы үчүн биз башкаларга окшоп ортого акча койгон жокпуз. Биз ортого жаныбызды коюп атабыз. Дагы бир жолу айтып атам. Биз жаныбызды коюп атабыз. Жан менен акчанын айырмасы бар да. Эмне кымбат? Жан кымбат. Ошон үчүн биз элибиздин жана айтып кеткендей аманчылыгы үчүн, акыйкат үчүн биз жаныбызды коебуз. Ошон үчүн эл үмүтү. Абдан жакшы. Эл үмүтүн кандай калдап жатат? Биз албетте жеңишке жетебиз. Кыргызстан эли бул шайлоодо өзүнү арзан сатпайт деген ойдобуз. Турага акчага сатпайт деген ойдобуз. Бүгүнкү кылына турган тандоо бул биз үчүн бизди тандабайт. Бүгүн эл өзүнү тандайт. Өзүнүн кызыкчылыгын тандай турган күн. Эл өзүнүн кызыкчылыгын тандай турган болсо, эл үмүтү 18-номерди тандайт. Рахмат. Кошумча салып койсуздар же болду? Мен кыскача эле айтып кетейин деп атам. Ушу эл үмүтүн тандаган эми өзүнүн келечегин тандайт деп ойлойм да. Эми тарыхты өзгөртө турган убакыт келди. Бул 30 жылдан бери өзгөрүп башталсын. Рахмат. Эл үмүтү 18-ди тандайт дейт да. Абдан жакшы. Жаштар аракетте. Ооба, жаштар аракетте. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Алтындай убактыңызды бөлүп, мына 5,5 миллиондон ашык подписчиги бар Адыл Акжолдун каналына чыгып жатканыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Мындан аркы эл менен жолугушуңуздар, ушул үгүт кербени ийгиликтүү улансын, элдин колдоосуна ээ болуңуздар. Чындыгын айтканда, силерде жаман парча дегендер жок. Чындыгын айтканда, баардык эле жакшы ойлорун, жакшы комментарийлерди жазган адамдар көп. Кудай колдосун. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздер менен коштошом. Биз Арбаевдин чыгарылышта саясий партиялар жана ошондой эле бир мандаттуу шайлоого кандидатурасын коюп жаткан инсандар менен баарлашууну улантып атабыз. Алардын максаттары, программасы, элге көргөзгөн кызматтары туурасында кене маалымат алып берип атабыз. Бүгүн мен сиздерге эл үмүтү саясий партиянын кандидаттары менен ошол интервью диалогторду уюштурдук. Саламатта болуңуздар. Адыл Акжол YouTube каналына катталып, соңку жаңылыктар биз менен бирге болуңуздар.